Регионда Абалким автордық программасы саламатсызбы? Мен чыңар басы едіңерді, қалағанда алғыла. Бұл мемлекеттік қызмат, мемлекеттік иш, ел берген иш. Кече 24 январда Кыргыз Республикасынын кезектеги коопсуздук кеңеши өттү. Анда негизинен президент Сооронбай Жээнбеков буга чейинки өткөн коопсуздук кеңештин чечимдери тиешелүү деңгээлде аткарылбай жатканына нааразы болду. Айрым учурларда чечимдерди аткарууда ашыкча бюрократия же формалдуу мамиле орун алып жатканын кошумчалады. Ошондой эле президент 2019 жылдын аягында коррупцияга шектелип, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын 6 кызматкери кармалганын мисал келтирди. Мындай учурда кол алдындагы кызматкерлери коррупцияга аралашкан жетекчилер да өз жоопкерчилигин сезе билиши керектигин белгиледи. Мына мен бир мисалга токтолуп кетейин. Мына 6 кызматкер экологиялык жана техникалык коопсуздуктун кызматкери мына коррупцияга шектүү деп мына кармалды. Болгондо дагы бул жетекчилерден башкармалыктын башчылары. Олар схеманы системалуу түрдө бир ишкерлерден жана жарандардан акча талап кылып жүрүшкөн. Бир этажда отурушат. Эки теңизпен жетекчиси орун басарлары ошо башкармалыктар. Бир этажда, бир имаратта бир этаж жайгашкан. Ошо жетекчи билбейт дейсиңерби? Билет да. Билбесе анда жерде отуруп эмне кылат? Бул бир мисалды айттым эки инспекцияны. Эмне башкалар жок дейсиңерби? Башканда бар. Бул колго түшкөнү. А колго түшкөнгө канча? Ажоонун бул сөзүнүн моралдык жана юридикалык логикасы Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарындагы эң эле маанилүү жагдайлардын бири экени талассыз. Чындыгында кол алдындагылары паракорлукта кармалып жатса, анын жетекчиси жок эле дегенде моралдык жоопкерчилигин тартышы керек экени түшүнүктүү. Бирок иш жүзүндө башка жылдарды айтпаганда да өткөн жылы орун алган бир окуяны эстеп көрөлү. Өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахмедовдун жардамчысы коррупцияга шектелип, аскер прокуратурасы тарабынан кармалган болчу. Мындай кадамга барууга чукул кырдаалдардын таасирин жоюу боюнча Түндүк борборунун жетекчиси Асылбек Жусубалиевдин көрсөтмөсү негиз болгонун айтышкан. Асылбек Жусубалиев министрдин жардамчысы 146 000 АКШ долларын өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалганын айтып чыккан болчу. Бирок министр Мирзахмедов бул окуяга өзүнүн эч кандай тиешеси жок экенин айткан. Анын жардамчысы да бул маалыматты төгүндөп, кийинчерээк үй камагына чыгарылды. Бул окуяга юридикалык бааны тийиштүү органдар берери түшүнүктүү. Бирок маселеге коопсуздук кеңешинде президент айткан өңүттөн карап көргөндө, министр Нурболот Мирзахмедов сыяктуу жетекчилер кызматынан кетиши керек эле. Анткени кол астындагылардын эмне кылып жатканын жетекчилер билбей калышы мүмкүн эмес. Жоопкерчилик жок жетекчинин эсебинен биздин бүт күч аракетибиз мына текке кетип атат. Мындай жетекчилер президенттин, өкмөттүн, жалпы мамлекеттик бийлик органдарына эл ишеничин, коомдун ишеничин кетирип атат. Кетирип атасыңар. Министрлер, ведомство башчылары, губернаторлор, акимдер, бүт мамлекеттик башында турган жетекчилер таза болбойнча бул ишке ашырыш абдан кыйын болот. Өзүңөр таза болбойнча бул коррупция менен күрөш ишке алдыга жылбайт. Ошондуктан колуңардан келбесе, аткара албасаңар, арыз жазып кетиле да. Колунан келген адамга бошотуле да. Бирок андай болгон жок. Ал кезде министр болуп турган Нурболот Мирзахмедов кадимки режимде ишин улантты. Жыл жыйынтыгы чыгып жаткан чакта коопсуздук кеңешинин өтүшүнө 3 күн калганда министр кызматынан бошотулуп, өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Бул сыяктуу көрүнүштөр аз эмес. Биз болгону президенттин айткан сөзүнө тийиштүү бийлик ээлери тетир иш жасап, Ажоонун эл алдындагы кадырына таасир этип жатканын Нурболот Мирзахмедов мырзанын мисалында айтып өттүк. Абалким президенттин бул маселеден так кабары жоктур. Абалким өлкө башчысынын айланасында жүргөн жетекчилик кызматтагылар Сооронбай Жээнбеков өзү айткандай коюлган тапшырмаларга, айтылып жаткан маселелерге көңүл кош мамиле кылып жаткандыр. Аткаруу бийлигинин көңүл коштугун премьер-министр да тастыктадыга. Саламатта калыңыз.
Ошол үчүн жалпы мамлекеттик бийликтин аброюна шек кетип атат. Элдин ишеничи кетип атат. Жанагы болбой жаза албай аткан иштердин көбү, урматтуу Сооронбашевич, бул биздин өзүбүздүн шалакылыгыбыз жана көңүл коштугубуз болуп атат. Аткаруучулук тартип жок, коопсуздук кеңеш өзүңүз баш болуп кабыл алган чечимдерди шалакылык менен бул деле өтөт, бул мезгил өтөт деген мамиле менен кылып жүргөн биздин мамлекеттик кызматкерлер болуп атат. Муну да биз катуу чараларды көрүп тартипке чакырабыз деп ойлойм.